Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Биз бүгүн 2019 жылдын 17 январь күнү мына ушул Ош шаарындагы Шакиров көчөсүндө жайгашкан Датка соода борборуна келдик. Бул Датка соода борбору өзүңүздөр жакшы билгендей эле Ош Таатан соода борборунан кийинки жайгашкан соода борбор. Бул соода борбордон биз сиздерге бүгүн үй эмеректеринин баалары менен тааныштырабыз. Анда эмесе кеттик. Бул Датка соода борборундагы мына оң жактагы эшиктен киребиз. Бул эшиктен киргенде биринчи катарда жайгашкан Альянс Мебель аттуу дүкөндөгү үй эмеректеринин баалары менен тааныштырабыз. Анда эмесе бизди көрүп жаткан болсоңуздар, видеону аягына чейин көрүп, назар салып, комментарий жазып, досторуңуздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анда эмесе биз сиздерге Альянс Мебель аттуу дүкөндөгү үй эмеректеринин баасы менен тааныштырабыз сиздерди. Альянс Мебель аттуу дүкөн бул Датка соода борборундагы биринчи этаждагы биринчи катардан түз жүргөндө 50 метрден кийин сол тарапта жайгашкан. Анда эмесе биз сиздер менен Альянс Мебель аттуу дүкөндө көрүшөбүз. Видеону баштан аяк көрүңүздөр. Анда эмесе биз ушул Альянс Мебель үй эмеректерин сатуучу дүкөнгө келдик. Бул жерде сиздер менен үй эмеректеринин баалары менен тааныштырабыз. Накеңиздер өзүңүздөр комментарийлерде жазып калтыргандай эле конок үйлөрүнө коюучу столдор менен таанышасыздар. Бүгүн жана ошондой эле шкаф, 2 кишилик кроваттар жана 1 кишилик кроваттар, бардык мебелдин түрлөрү менен таанышасыздар. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Атыңыз ким ака? Кубаныч. Кубаныч ака. Мына ушул конок үйүнө коюла турган стол, Мына стулчиктер менен баары комплект. Бул узуну турасы канча? Бунун узуну 5 метр болуп, турасы 1,20 сантиметр болот. 1,20 турасы, узуну 5 метр. Ал эми столдор канча? Канча кишилик стол? 20 кишилик стол. Мына өтө жакшы, заманбап жасалган мына столдор. Кайсы жактын материал менен жасалган? Бул материалы кара жыгачтан болуп, Бишкектен, фабричный мебель. Баасы канча булардын? Бунун баасы 160 миң. Комплект. 20 стол менен стол. Канча дедиңиз? 160 миң. 160 миң. 20 кишилик конок үйүнүн столу. Ал эми ушунун эле жанында турган бул 12 кишилик. боз түстөгү 12 кишилик конок үйүнө коюлуучу стол. Бул мондай овальный түрдө жасалыптыр, квадратный эмес. Канча мунун баасы? Бунун баасы 118 миң. Бул дагы Бишкектен чыгарылат да, фабричный. Бир фабрика, Альянс деген фабрика. 118 миң, Альянс деген фабрикадан жасалып чыгарылган, чогултулган мебелдер экен. Анда эмесе бул канча кишилик? Бул да 12 кишилик. Бул да 12 кишилик. Ушундагы стулдарын коюп беребиз. Общий стулдары менен 111 миң сом экен. 12 стул. Бул ушунун эле башкасы экен, Бунун эни кичинерээк болуп, метр 3 метр болуп, бул жагы 1,10 болот. 1,10. 1,20 болуп, бул 1,10 болот. 1,10 болот экен. 12 кишилик. Бул да ошол эле баада. Бунун баасы 93,600. 93,600 сом экен. Конок үйүнө коюлуучу столдор. Анда эмесе бул жакта дагы бир стол турат. Конок үйүнө коюлуучу. Бул столдун баасы канча? Бул 5 метр болуп, бунун баасы 110 миң. 110 миң сом экен, 20 кишилик. Конок үйүнүн столу. Анда эмесе сиз ушул столдор менен таанышып атасыздар. Андан кийин биз 3-чү катарда жайгашкан 2 кишилик кроваттарга өтсөк. Айтыңызчы ака, бул кроваттар кандай болуп түрлөрүнө бөлүнөт? Беларусияныкы бул. Беларусияныкы комплект экен, Шкаф, тумбочка 110 миң сом, 110 миң сом турат. Кровать болсо 1,80 ге 2. 2'ye 1,80 ekan. Öte kengiri 2 kişi kenen
уктаса болот. Анын жанындагы эле ушул ак түстөгүсү кандай бунун баасы? Бул деле Беларусияныкы, бул 60. Беларусияныкы. 65 миң. 65 миң сом. Кровати 1.60-га 2. 1.60-га 2. Бул деле шкаф менен, тумбочкалары менен, мондай болгон тумбочкалары менен. Мынакеңиздер бардык тумбочкалардын өзүнүн тартмайлары бар. Заманбап, ыңгайлуу жасалгаланган мебелдер. Мынакеңиздер күзгүсү менен кошо. Андан кийинки мына күрөң түстөгүсү кандай болуп калат? Бунусу 60 миң Беларусияныкы. Бул деле ошо кроваттары 1.60-га 2. 1.60-га 2 болгон ушул кровать жана ушундай комплект мебелдер. Андан кийинкилерине өтөлү, биз сиздерге бардык түрлөрүн жана бардык расцветкаларын тандоолорун көрсөтүп коелу. Анда эмесе бул түстөгүсүчү? Бул түстөгү Беларусияныкы, бул да 70 миң. Кровати 1.80-ге 2. 1.80-ге 2 экен. Мынакеңиздер өзгөчө дизайн менен жасалгаланган. Бардык кызыңыздардын себине жана ошондой эле тойлорго подарок катардагы алып туугандарыңыздарга подарок этсеңиздер болот экен. Андан кийинки дагы бир мебель бар экен. Бул биринчи жолу көрүп атам. Мондай болуп спинкасы менен бар экен. Бул канча? Бул 68 миң турат. Бишкекте өзүбүздүн фабрикадан Альянс мебелден чыгат бул. Кровати 1.60-га 2. 1.60-га 2. Сен Материалы кандай? Мен Кандай жыгачтан жасалган? материалы акрил деп коет. Акрил. Акрил. Акрил деген. Бул деле комплект деген, Комплект бул. Комплект деген. Андан кийинкилери дагы бар турбайбы? Ар кандай расцветкалары бар экен булардын. Андан эмесе могу четтеги кара түстөгүсүн айтпайсызбы? Кара түстөгү ал деле ошо Бишкек фабриканыкы өзү. Бишкек Альянс фабрикасынын мебели экен. Бул дагы комплект. Бардык комплект мебелдер. Бул да 65 миң сом. Бул дагы 65 миң сом. Узуну турасы 1.60-га 2. 1.60-га 2. Ошол эле калган мебелдер сыяктуу мынакеңиздер өзгөчө мына баш жагында өзгөчө дизайнда жасалгаланган. Анда эмесе могу шкафтарга келсек, Детский шкаф. бул детский шкафтар экен. Общий комплект бул өзүбүздүн Альянс мебелден чыккан. Общий комплект кроваттары менен шкафтар менен полностью 75 миң турат. Кровать, шкаф, бардык столдору менен мына балдарыңыздар, мектепте окуган жаш балдарыңыздар сабак окуган столдору дагы бар экен, тумбочкалары, бардык кроваттары, Китеп койгучтардан бери бар да. китеп койгуч полностью бар экен, комплект. Мына детский комнаталарга койсоңуздар болот экен. Баасыны дагы бир жолу кайталап койсоңуз? 75 миң сом. 75 миң сом. Фабричный мебель да. Фабричный мебель. Анда эмесе ушул кухонный круглый столдордон баштасак, бул жагы мына ушундай болгон 4 кишилик же болбосо 5 кишилик круглый столдор канча бунун баасы? Бунун баасы 33 миң сом турат. Диаметри 1 метр. Стулдары кара жыгачтан. Кара жыгачтан, Өзүбүздүн Бишкек Альянс мебелдики. Мына мондай мягкий экен. Өзүңүздөр байкап турасыздар, мондай борпоң болгон мочалка сыяктуу мягкий. Мындай дене талып калбайт экен да буга отургандачы. Өзгөчө баасы 33 миң сом экен баасы. Анда эмесе биз Альянс фабрикасынан чыгарылган мягкий мебелдердин баасы менен тааныштырабыз сиздерди. Анда эмесе бир четтен баштайлы. Мына могу залга коюла турган же конок бөлмөсүнө коюла турган мындай уголок. Канча мунун баасы ага? Бул мына тикандар полностью турецкий тикандар. Подушкаларда турецкий тикандар, турецкий тикандар. Бирок Бишкекте жазылат. Бул 60 миң баасы турат. 60 миң сом. Ал эми могу уголокторчу? Булар деле ошондой. 60 миң сом турат. Бул деле 60 миң сом экен. Мондай өзгөчө дизайнда жасалган хай-тек. Мынакеңиздер мягкий мебелдер өтө эле. Конок үйүнө койсоңуздар өтө жарашып, көркүн ачып калат. Ошондой эле үйүңүздөрдүн обойлорун же болбосо ремонтун деле ушундай подсвет кылып жасап алсаңыздар өтө Кыргызстандын алдыңкы үйлөрүнөн болуп калат. Анда эмесе могулар канча? Ушул мягкий мебель. 100 миң сом турат. 100 миң сом. Бишкек Альянс мебелдики бул дагы. Бишкек Альянс мебелдики 100 миң сом турат баасы. Анда эмесе могундай Анда эмесе бул мягкий мебелдин могу төртөөсү комплект экен. Мунун баасы канча экен? Бунун баасы 80 миң сом турат. 80 миң сом. Материалы жөнүндө тааныштырып кетсеңиз? Булардын тикандары полностью турецкий тикандар, жыгачтары кара жыгачтан. Кара жыгачтан. Бишкек фабрика Альянс мебелдики да. Альянс мебель фабрикасынын
чыгарган мебелдер экен. Анда эмесе мына мондай боз түстөгү, күрөң түстөгү мягкий мебель бул үчөөсү комплект. Канча сом? Бул 68 миң сом турат. Бунун деле жыгачтары полностью кара жыгачтан. Кожалары турецкий кожадан буларчы. Кожа, Ткандары полностью турецкий. ткандар Жыгачтары кара жыгачтан. турецкий кара жыгачтан. Көбүнчө адамдар холго алат. Хол. Холдун мындай мягкий мебели. Анда эмесе бул жерде да бир төртөөсү комплект болгон мягкий мебель. Бул да кожный экен сырты. Турецкий кожадан, ткандары да полностью турецкий. Бишкектеги Альянс мебель фирма фабрикасынын бул дагы чыгарган мебели. Баасы 80 миң сом. 80 миң сом. Анда эмесе бул жерде өтө бир кызыктуу нерсе турат. Мебель. Бул жанагы жаш баланы уктаткан мебель, кичинекей баланы уктаткан мебель. Бул канча турат? Ташмайлары бар экен. Бул 12 миң сом турат. 12 миң сом турат экен. Мондай эмелери бар экен, тартмайлары бар экен. Бул жерге кандай жаш баланын кийим-кечелерин салып, полностью комплект экен. Бул да детский бөлмөгө коюла турган. Анда эмесе бул жактын баасы, бул да 4 мебель комплект. Баасы канча экен? 75 миң. 75 миң сом. Бул да турецкий материалдан жасалган кожа. Ткандары да турецкий. Мунусу двухспалка болот. 2 кишилик жата турган. Мынау, Ооба. мынау ушунусу двухспальный кровать болуп калат экен. Бир ушуну көрсөтөлү кандай болуп. Өтө өзгөчө экен. Мынакеңиздер, караңыздар туугандар. Двухспальный болот экен. Өтө жакшы вариант. Сиздердин сурооңуздар, сиздердин талабыңыздарды каныктыра турган ушул мебель экен да. Анда эмесе кийинки мебелдерге өтөлү. Мына могу 2 подушкасы менен комплект. Спинкаларында да подушкалар бар экен. Анда эмесе бул уголоктун баасы канча экен? Уголоктун баасы. Бул уголоктун баасы 60 миң сом турат. Бул 60 Бишкек миң сом. фабриканыкы. Баары бир фабриканыкы экен. Мунун аты Мадрид деп коет. Мадрид. Европейский стиль деп коет. Европейский стиль. Подушкалар менен. Бул деле ошо Альянс мебелдики. Альянс мебель фабричный. Анда эмесе мондай двухспальный кровать. 2ге 2. Өзгөчө 2ге 2 размерде жасалган. Асты ящик. Асты ящик, тумбочка, полный ашыкча нерселерди ушул жака салып койсоңуздар болот экен. Жайкы кийимдерди. Кышында жайкысын саласыз, жайында кышкысын саласыз. Салып койсо болот. Мына. Канча мунун баасы? Бунун баасы 50 миң сом турат. 50 миң сом турат экен. Размери 2ге 2. Размери 2ге 2 болгон 50 миң сомдук 2 кишилик кровать. Анда эмесе мынау күрөң түстөгү залга коюлуучу мягкий мебель баасы Булардын баасы 60 миң сом турат. 60 миң сом. Булар тройка деп коет. Мына ортоңку чоңу двухспалка болот. Асты чыгат. Ортоңузда бул дагы двухспалка болобу, Астынан чыга турган. Астынан чыга турган экен. Жанагы эле биз көрсөткөн сыяктуу 2 кишилик уктоочу кровать болуп калат экен. Анда эмесе могу төртөөсү турган комплект. Булардын баасы канча экен? Булардын баасы 80 миң сом турат. Булардын да 80 миң сом. ткандары полный турецкий мебель, жыгачтары кара жыгач. Кара жыгач. Булардын мына төртөө тең жата турган. Төртөө тең жатат, Ооба. Каласаңар мисалы мына кичинекей креслосунчу. Аха. Кичинекей бөөктөр жаткырып койсо деле болот да, сплошной жатат. Сплошной жатабы. Бир жаткызып көрсөтүп берип коесузбу ака? Мынакеңиздер кичинекей бөөктөрдү жаткырып койсоңуздар болот экен. Ушул төртөөсү тең баарысы жатат. Келиңиздер ушу мага өтө жагып турат ушу Альянс мебель фирмасынын мебелдери. Анда эмесе кийинки сиздерге өтө кызыктуу болгон мондай овальный түрдө жасалган мебелдерди көрсөтөбүз. Арка Султан деп коет мына. Кандай деп коет? Арка Султан. Арка Султан деп коет экен. Бул деле ошо двухспалка болот астынан. Двухспалка болот экен. Үйдө Султан Сулейман болуп олтура бересиздер. Баасы Фабриканыкы. 55 миң турат. 55 миң сом. Анда эмесе туугандар, сиздерге биз ориентирди түшүндүрүп айттык. Ушул видеонун башында сиздер бизди зерикпестен, эринбестен баштан аяк көрүп туруңуздар. Биз дагы эле мебелдердин баасы менен тааныштырабыз. Ушул бардык мебелдер 75 миң, 80 миңдин тегерегинде болгон баада сатыла турган мебелдер экен. Биз сиздерге ориентирди түшүндүрүп айттык. Видеону көрүңүздөр, комментарий жазыңыздар, класс басыңыздар, досторуңуздар менен бөлүшүп, ушул датка
соода борборуна келип Альянс Мебель аттуу дүкөндөн ушул жерде мебелди алып кетсеңиздер болот. Баасын арзандатып берет, аны өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Мына ушулардын да баардыгы фабриканын мебелдери. Баардыгы фабриканыкы. 45 миң четверка. Мына Четверка 45 миң сом. 45 миң сом. Алда чыгат экен, двухспальный болуп калат экен. Мыналардын баары чыгат. Баарысы чыгат экен ушуларды, двухспальный болуп. Мунун баасы 45 миң сом. Ал эми могунун баасы Анын баасы 46 миң сом. бул 46 миң сом экен. 1000 эле сом кымбат. Мунун өзгөчөлүгү подушкалары менен чогуу. 50 миң турат бул. Ал эми могу мебель 50 миң сом, андан жанында турган күрөң түстөгүсү 45 миң сом. Аркылары көтөңөр 45 миң. Аркылары экөөсү 45 миң сомдон. Уголоктор. Анда эмесе бул жакта баарысы эле баалары айырмасы жок экен. Сиздерге эң акыркы болгон мебелдин баасын билели. Мына ушул канча экен? 50 миң сом турат экен. Бардык подушкалары менен. Бул да двухспальный болуп ачылат. Асты чыгат экен. Анда эмесе могусу? Бул деле 50 миң турат, марка 60 миң турат. Бул 50 миң турат экен. Могу жер эмне өзгөчө яшиги бар экен, мына жанакы автоунаалардын бары болот го, ошол сыяктуу, бардачок сыяктуу мындай ачылат экен, яшик болупчу. Анда эмесе могу жерде отуруп жумуш аткарсаңыздар деле болот экен, ушул мебелге отуруп мондай өзүнүн двухспалька болуп бул дагы ачылат экен. Буу тамгасында жасалган. Могу жерге ар кандай кофе, чай даярдап, ушул жерде завтрак кылсаңыздар деле болот бир адамгачы. Жанакы жумушта бизнес проекттерди түзгөн адамдарга өтө ыңгайлуу экен. 60 миң сом турат. 60 миң сом турат баасы. Анда эмесе сиздер көргөн бул дүкөн Альянс Мебель Бишкектеги фабриканын мебелдери. Бул жердеги бардык мебелдердин баасы менен тааныштыңыздар. Анда эмесе сиздер өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө үй эмеректерин алам деп ойлоп жаткан болсоңуздар же издеп жаткан болсоңуздар, ушул жерге келип датка соода борборунан телефон номерлерин дагы калтырып кетебиз. Альянс Мебель дүкөнүнүн сатуучусунун телефон номерлери 0550 00 0034 0703 36 36 00 0772 80 80 27 номерине чалып, Шумкар деген ака менен сүйлөшүп, ушул жерден келип мебелиңиздерди алып кетиңиздер. Бул дух ярысына канча? Бул 30 миң сом турат. 30 миң сом турат экен, 3 кишилик. Астында 2 киши, үстүндө 1 киши. 3 кишилик. Могу жер двухспальный болобу, Асты двухспальный болот экен. Ушуну да бир көрүп коелу. Мына келиңиздер. Асты двухспальный. Үстүндө дагы бир киши жатса болот экен. 30 миң сомдук мебель. Өтө заманбап жасалган. Келиңиздер датка соода борбору. Альянс Мебель дүкөнү. 1-катар.